Өзүн кыргыздын Деми деп тааныштырган Гүлзат Мамытбек кармалды. Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү тастыктады. Милициядан билдиришкендей, буга чейин Мамытбекти алдамчылыкка айыптаган 7 жаран укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Алардын айтымында Мамытбек кыска убакытта көп пайда табууну убада кылган. Бирок жарандардан акча алгандан кийин убадасын аткарбай качып жүргөн. Келтирилген зыяндын суммасы $110.000 ашкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен катталган. Шектүү Кыргызстандан 2020 жылдын февраль айынын башында чыгып кеткен. Натыйжада ошол эле жылдын 8-июнунда блогерге алдамчылыкка шектелгендиги тууралуу сырттан билдирүү жиберилип, 13-июлда ал сыртынан СИЗО 1-ге камалган. 2020 жылдын 8 августунда Гүлзат Мамытбек издөөдө болгондуктан тергөө иши токтотулган. Кечээ 25 октябрда шектүү Кыргызстанга учуп келген. Аны 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кармап, милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Кармалган адам учурда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Бишкек шаарындагы Ташрабад соода борборунда күйөөсү аялын ур токмокко алган. Аны көргөн күбөлөр аялды коргоп калышты. Бул жубайлардын аты жөндөрү жана эмне себептен урушкандары тактала элек. Видео социалдык тармактарга тарап, көпчүлүк күйөөсүнө нааразы болушууда. Эсиңиздерге салсак, кечээ аялын машинанын капотуна сүйрөгөн видеода элдин үрөйүн учурган. Бишкектеги Империя Пицца тамактануучу жайында массалык уулануу болгон. Кечээки маалымат боюнча уулангандардын саны 85 болсо, бүгүнкү күнгө караган түнү дагы 24 адам ооруканага кайрылган. Жалпы 155 адам болду. Ооруп жаткандардын бардыгы аталган тамактануучу жайдан роллы жешкен. Учурда Империя Пиццанын бардык филиалдары жабык.